Саламатсыздарбы достор. Сиздер менен Java программалоо тилин үйрөнөбүз. Бүгүнкү күндө Java кеңири таралган программалоо тилдеринин бири. Ал эң алгач 1996-жылы Sun Microsystem компаниясы тарабынан иштелип чыккан. Java ар кандай тапшырмалар үчүн колдонула турган универсалдуу программалоо тили. Азыркы учурда анын көптөгөн версиялары чыкты. Бул десктоптук тиркемелерди жазуудан баштап веб-порталдарды жазууга чейинки даражага жетип калды. Java'нын негизги өзгөчөлүгү анын кодду платформадан көз карандысыз атайын байткодко которулгандыгында. Бул байткод JVM, то есть Java Virtual Machine, виртуалдык машинасы тарабынан аткарылат. Дагы бир өзгөчөлүгү бул мусорду автоматтык түрдө чогултууну колдойт. Бул деген биз мурунку колдонулган памятты колдо бошотуп отурушубуздун кереги жок. Ал автоматтык түрдө атайын мусор жыйноочу тарабынан жыйналат. Ошондой эле Java бул объекттерге багытталган тил. Бул полиморфизм, мурастоо, статикалык терүүнү колдойт. Объекттерге багытталган программа чоң, бирок ошол эле учурда ийкемдүү, масштабдуу жана кеңейтүүчү тиркемелерди куруу маселесин чечүүдө жардам берет. Java программалоо тилинде иштеп чыгуу үчүн JDK деп аталган куралдардын топтому керек. Биз JDKны жүктөө үчүн Chrome'го киребиз. Chrome'до www.oracle.com Java деп жазабыз. Бул Java'нын ичинен Technologies Downloads деп жазсак, бизге Oracle компаниясынан бизге керектүү эмнени установка кылышыбыз керек экени чыгат. Бизге JDKнын баардык версиялары чыгат. Бул жерде бизге Linux, MacOS жана Windows системалары көргөзүлгөн. Биздин колдонгон операциондук системабыз кайсы болгон болсо, ошону тандап туруп, бул жерден установка кылып алабыз. Мисалы, мен X64 деп турганды алдым. JDK 19 акыркы версиясы бул. Установка кылганда бизге бул жака чыгып калат. Бизде JDK установка болду. Аны дагы ачуу деген функциясын басып туруп, азыр бизге терезе чыгат бул жака. Бизде бул yes дегенди басабыз. Анан бул жака установка кетет. Биз next баскычын басабыз. Андан кийин биз кайсы жерге установка кылып атабыз, бул жерде анын жолу, путь көргөзүлөт. Мисалы, бул жерде менде C деген дисктин ичинде program files Java деген файлдын ичинде JDK 19 ошол жака установка болуп түшүп атат. Мен сиздер кааласаңыздар бул жерден change дегенди тандап туруп өзгөртсөңүздөр болот. Аны башка жерге коем десеңиздер, болбосо next деп кирсеңиздер, бул установка болот JDK. Андан кийин close. Биздин JDK уже установка болду. Эми бизде негизинен Java'ны биз Java тилини көптөгөн программаларда колдонсок болот. Анын ичинде биз IDE, то есть IntelliJ IDEнин ичинде жазсак болот кодду, Visual Code Studio'да жазсак болот, же болбосо Sublime Text'те жана башка программалар аркылуу жазып алсак болот. Бирок бизде мен эң көп колдонгонум бул IntelliJ IDE, себеби бул жерде биз кайра сохранить этип отуруштун кереги жок. Бул биздин көптөгөн убактыбызды алат, биринчиден. Экинчиден, ал жакта көпчүлүк нерсе бул автоматтык түрдө болот. Ошол үчүн биздин ишибизди көбүрөөк жеңилдетет. Ал үчүн биз IntelliJ IDEни кандай жүктөйт экенин көрөлү. Биз www.jetbrains.com IDE downloads деген турат. Бизде ушуга киребиз. Бизде бул жерде атайын IDEнин Ultimate
жана community версиялары бар. Бул жерде бизде Ultimate деген бизде көбүрөөк разработчиктер колдонушат. Бул бизде платный версия. Бул жерде көптөгөн функциялары бар. Ошондой эле бизде community деген версиясы бар. Бул жерде колдонулган библиотекалары кайсыларды биз анын ичинде колдоно алабыз. Бул жерде көргөзүлгөн. Азыркы учурда биз платный версияны алабыз. Ошондо бизге бул жака установка болуп жатат. Эгерде бизде туура эмес установка кылып койгон болсок, бул жерден токтотуп же болбосо cancel'ды басып артка кайтарып, кайрадан установка кылсак болот. Show in folder бул кайсы папкага установка болуп атканын көргөзөт. Бул open when done. Бул качан установка болуп бүткөндө, загрузка болуп бүткөндө бул ачылат. Биз ошол команданы басабыз. Басканда бизге ушундай терезе чыгат бизде. Бул жерде то есть yes'ти басабыз. Next'ти басабыз бул жерде. Бизде ушул C'ге түшүп атат деген эмени басабыз. Next'ти басабыз. Next. Бул жерде бизге негизинен түшүп аткан программа файлы JetBrains IntelliJ IDE Community деген түшүп атат бизге. Бул программа files деген папканын ичине түшүп атат. Next'ти баскан болсок, бул жерде IntelliJ IDE Community Edition, анан Add Folder Project, окей. Update'ти койсок болот. Бул жерден өзүбүз каалаган Java менен иштейбиз. Ал жерде Groovy, Kirtik, Dust жана башкалар турат. Бизде пока Java менен Groovy тандап туралы. Анда негизинен Groovy менен деле иштесек болот, бирок биз азыр Java'ны эле колдонобуз. Ошон үчүн Java'ны тандадык. Андан кийин install'ды басабыз. Бул жерде бизге установка болуп атат. Finish. Бизге биринчи Community Edition чыкты. Бизге ачылып атат. Бул эң биринчи кирген файл.
Биз бул жерден жаңы проект ачыш үчүн файл дегенди басабыз. Ал жерде new дегенге кирип, бул жерде проект деген бар, project деп. Аны басканда бул жерде проекттин аты name деп проекттин аты көргөзүлөт. Ал жерге биз проекттин атын жазабыз. Мисалы биз test project дейли. Test project location кайсы жерге жайгаштым дегенде, бул жерде IntelliJ IDE, то есть IDE projects деген папканын ичине биздин проектибиз түшөт. Анан бул жерде каалаган тилди тандайбыз. HTML тилде жазып атабызбы же Kotlin же Java. Биздики Java биздин учурда. Бул жерден система IntelliJ IDE, андан кийин бул жерде JDK. Биз буга чейинки установка кылган 19 JDK'быз бар. Жана ошондой эле биз бул жактан автоматически кайра жүктөсөк болот. Мисалы бул жерден download дегенди баскан болсок, анда бул жерде версиялар чыгат. Кайсы версия керек болсо ошону тандап туруп, бул жерде download'ду басып койсок, бизге ошол установка болот. JDK. Анан create'ди басабыз. Бизде ушундай биздин тест проектибиз ачылды. Бул жерде бул биздин package. Биз packagedин ичине эгерде класс ача турган болсок, Java класс деп туруп, мисалы src деген папканын ичине мышканын оң жагын басып туруп, оң жагын басканда new деген чыгат. Ошол жерден Java класс дегенди тандайбыз. Ал жерге мисалы project деп жазсак, project бул биздин классыбыз. Бул жерде бизге public деген бул модификатор доступ, эме project деген бул биздин классыбыздын аты. Андан кийин бизде кайрадан мисалы бизде virtual machine иштетет деп айттык да бул жакта. JVM. Ошол virtual machine бул жакта дайыма негизги классты издейт. Мисалы негизги классты, то есть негизги main'ди издейт. Бул жакта main'ди түзөбүз. Public static. Бул биздин негизги биздин проектибизди иштете турган бөлүгү десек болот. Мындайча айтканда, бул жерде public модификатор доступ, то есть башка проекттерибизди дагы иштетиш үчүн дайыма бул жерден доступ алып, башка проекттерди дагы иштетиш үчүн доступ берилет. Ал эми static бул static метод, void бул эч нерсени кайтарбайт бизге. Ал эми main бул virtual machine издеген негизги бөлүгү. Ал эми string деген бул тип, args деген бизде бул args тип, то есть string тибиндеги массив. Args деген массив. Бизге массив жарыяланат, ошонун негизинде биздин башка программаларыбыз иштейт. Мисалы ушул жерде биздин эң биринчи программабыз hello world дегенди биз консольго чыгарып көрөлү. Ал үчүн system.out.println. Бул биздин негизги консольго чыгаруучу print. Мындайча айтканда, консольго чыгаруу үчүн биз ушул системаны колдонобуз. Ушул сөз аркылуу чыгарабыз. Ошондой эле бизде инструкция болот. Сөзсүз түрдө бул жерде ар бир колумнду түшүргөндө бул жерде сөзсүз түрдө үтүрлүү чекит коюлат. Бул Java'нын негизги бөлүктөрүнөн бири. Бул болбосо, мисалы бизде кызыл жанып калат, буну иштете албайт система. Мисалы run кылган болсок, бул жерде бизге ошибка чыгат.
бизде катаңар бар деп көргөзөт. Мына силерде ушундай катаңар түшүп синтаксис катаңар түшүп калды деп көргөзүп турат. Бүтүрүлүү чекитти коюп туруп, бул жерде жашыл кнопканы басканда Run Project Main деген турат. Ошону run кылганда биздин проект иштейт. Мына бизде Hello World деген консольго чыкты.